билим берүү, саламаттык сактоо, туризм депчи. Мен булган нерсесин мыйзам кабыл алыш керек. Чоңдордун мындайча айтканда президент, УКМКнын төрагасы, жогорку кеңештин депутаттары, жергиликтүү бийликтер, чоң губернаторлор, биздин чоңдордун баары жана алардын туугандары, жакындары чет өлкөдө эс ала албайт, дарылана албайт, окуй албайт деген мыйзамды кабыл алыш керек. Анткени качан булар мына Ташиевдей болуп мисалы Германияга барып, бирдемке эле ооруп калды деп эле жума сайын эле Германияга учуп кетет го. Алар ошентип учуп кетип, ошактан дарыланып аткан кезинде, тиги Лондондо барып окуп аткан кездеринде, Мальдивага барып эс алып аткан кездеринде эч качан мамлекетте мектептер, ошол эле бейтапканалар, ошол эле биз сүйлөшүп аткан пансионаттарыбыз, мисалы Ысык-Атинский курорт, Жалалабадский курорт дегендер бар го, алар эч качан оңолбойт, түздөлбөйт. Качан гана булардын балдары кыргыз мектептерге, кыргыз университеттерге, кыргыз бейтапканаларына барып жатып калганда, ошондо гана өзгөрөт, өнүгөт. Анан жанагы программалар, ал жөн эле бок сөздөрдө кечирип коюңуздар. Мен сөзүмө катуу кеттим азыр. Ал жөн эле да мындай компания, анан мындай кылабыз, анан тиңди. Токто. Сенин балаң мына эртең мына мектепке барат. Токтот деги Cambridge School дегенди токтот. Мына мектепке барат дегенде, ошондо мектеп өнүгөт. Ошондо мектеп өсөт. Сенин апаң эртең, сенин апаң тетиги кечирип кой, тетиги клиникада неметпейт. Мына бейтапканага барат дегенде, ошондо ошол бейтапкана өнүгөт. Ошондой мыйзамды биз сунуштайбыз,